Барыңарга салам спорт сүйүүчүлөр. Бүгүн силерге айтыла турган кабар. Конор Макгрегордун тренери Джон Кавана жана Конор Макгрегор менен бирге Жозайлыга айткан сөзү. Жана жырткыч мушка Фрэнсис Нганnou. Бул ире Сирил Ганга абдан каттуу сокку бере турган сөзүн айтып өттү достор. Алдыда бул эки кызыктуу маалыматты силерге айтам. Видео башында оор болбосо видеого ыкылас басып өткүлө. Эки салмактагы мурдагы UFC чемпиону Конор Макгрегордун тренери Джон Кавана Жозайлыга болгон мамилеси тууралуу жана пикирин айтып берди. Анын командасында же көрөрмандар арасында мендей ага көрөрманчылык ага эч ким кыла алган эмес деп ойлойм. Мурда Конор Макгрегор менен Жозайлы беттешкенге чейин уктабай көп уйкусуз күндөрдү өткөрдүм. Анын тажрыйбасы тууралуу ойлочумун. Соккулары, ударкалары жөнүндө көп ойлоп жүргөндүм. Кантип ударларынан сактанууну пландаштырып, уйкусуз күндөр өттү. Альдо азыр дүйнөлүк деңгээлге чыга аларын далилдеди. Мен кийинки беттеште DJ Dillashaw менен болушун каалар элем. Жана Конордагы бул нерсени чемпиондук үчүн күрөшүүсүн каалайт. Жана көргүсү келет бул нерсени, деди тренер Кавана. Эгерде достор DJ Dillashaw'ну Альдо ута турган болсо, анда Конорго дагы очко жыйылат. Себеби мурда секундада нокаут кылган Жозайлыны Конор. Андан бери кыйла тажрыйбаларды жиде эски каталарды кайталоого менимче мүмкүндүк бар жеңүүгө. Кийинки кабар оор салмактагы чемпион Фрэнсис Нганnou достор. Кече өзүнүн спарринг партнеры Сирил Гандын титулун мындайча айтканда балапта койгон жок. Кандайча дегенде Сирил Ганды эменин тааныбашын айтып өттү. Мен Сирил Гандын убактылуу титулун тааныбайм. Мен оор салмактагы эң легенда талайсыз UFC чемпионумун. Гандын куруу мыйзамсыз жана алмаштыруу катарына киргизилет. Ал эми азыркы болуп турган чемпиондун болушу аны жокко чыгарат. Мен эң башында жалгыз болгум келет. Демек утушум керек. Барын бүтүрүшүм керек деп айтып өттү Фрэнсис Нганnou. Ал эми Сирил Ганга келе турган болсок, буга чейин Фрэнсиске чоң сүйлөп андай мындай деген эмес. Ар дайым сопердигин сыйлап келет. Менимче балким психически атака кылып атышы да мүмкүн Фрэнсис Нганnou. Рингке жетип баргы чейин балким Фрэнсис Нганnou Сирил Ганды коркутуп жаткандыр бул сөздөр менен. Ал эми Сирил Ганга келе турган болсок, бул күнгө чейин бир да көргөнүм жок. Сирил Ган эч кайсы сопердигине жаман сөздөрүн сүйлөп же басынтып сүйлөгөндөрүн. Бул саллашууга да аз эле убакыттар калды достор. Эгерде бул саллашууну күткөндөр болгон болсо, аябай бомба болот бул саллашуу точно. Мен сиздерге кыска видео даярдаган менен достор, эң маанилүү, эң кызыктуу видеолорду даярдап атам. Эгерде достор жогоруда айткандай каналда жаңы болсоңуз каналга катталыңыз, кийинки роликке чейин амандашалы.